Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү? Кызыл квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Сиз биздин каналды колдоо иретинде лайк басып жана ошону менен катар эле подписаться кнопкасын басып өтсөңүз болот. Анда эмесе жаңылыктарга өтсөк. 21 ноябрда Бишкек шаарындагы Кабаулы Кожомкул атындагы спорт ордосунда Атамекендик Эртаймаш Fighting Championship уюму 57 кг салмактагы мушкерлердин арасында гран-при мелдешин өткөрдү. Анда Кыргызстандан, Өзбекстандан жана Казакстандан мушкерлер катышты. Жалпы катышкан 16 мушкердин ичинен Атаман клубунун өкүлү Кылымбек Алтымыш уулу жана Рустим клубунан Азизбек Келдибеков финалга чейин жетти. Баш байге Mercedes-Benz Millennium үлгүсүндөгү автоунаа жана чемпиондук наам үчүн болгон эребил экинчи раундда жыйынтыкталып, Кылымбек Алтымыш уулу аталган мелдештин чемпиону аталды. Бул мелдеште андан сырткары бир топ рейтингдик беттештер да орун алды. UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко Бишкекке келгендеги видеосун социалдык тармактагы жеке баракчасына жарыялады. Мен үйдөмүн деп жазды видеосунун алдына Шевченко. Валентина Шевченко Кыргыз өлкөсүнө 21 ноябрда келген. Мушкер айым бүгүн 22 ноябрда Бишкекте күйөрмандары менен жолугушуу өткөрөт. Жолугушуу Аю Гранд соода борборунда болмокчу.